Бүгүн 13 январда Абхазиянын президенти Рауль Хажимба өз каалоосу менен кызматтан кеткенин жарыялады. Ал бул кадамга өлкөдөгү туруктуулукту сактап калуу үчүн барганын айтты. Буга чейин оппозиция тарабынан өткөн жылдын сентябрь айында өткөрүлгөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган наразычылык акциялары өткөрүлүп турган болчу. 9 январдан тартып акциялар күчөп, мамлекеттик төңкөрүш болушу мүмкүндүгү айтыла баштаган. Абхазия президенти тактыны бошотуп бербестен ар кандай кадамдарга барышы мүмкүн эле. Бирок ал мындай кылбады. Дегеле президенттик кызматта олтургандар арасында өз каалоосу менен отставкага кеткендер жакынкы тарыхта көп каттала берчү окуялардан эмес. Мисалы, Ричард Никсон 1974 жылы 8 августта өз ыктыяры менен АКШнын президенттигинен кеткенин жарыялаган. Ага Никсон саясий атааңдаштарынын артынан мыйзамсыз аңдууларына байланыштуу чыккан маселе себеп болгон. Ричард Никсон президенттикке киришкенде 1970 жылдары АКШнын тышкы саясатынын курсун өзгөртүүгө бел байлаган. Пекин жана Советтер Союзу менен мамилени жакшыртууну көздөгөн айтылат. Бирок ошол эле кезде АКШда ар кандай өңүттөгү акциялар орун алып турган. Никсон акциялардын уюштуруучуларын жана катышуучуларын катуу көзөмөлгө алуу, оппоненттеринин телефондук сүйлөшүүлөрүн, почталык байланыштарын аңдууну күчөткөн. Эң эле талаш тартыштуу окуя болуп, көпчүлүккө белгилүү болгон Вашингтондогу Watergate мейманканасында орун алган сырдуу жагдай аталган. Анын айынан Никсон 1972 жылы президенттик шайлоодо жеңишке жеткенине карабастан 1974 жылы 8 августта өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Демек Никсондун кетишине анын саясий оппоненттерин, каршылаштарын мыйзамсыз аңдуулар себеп болгон дегендер басымдуу. 2012 жылдын 17 февралында Германиянын президенти Кристиан Вольф өз каалоосу менен отставкага кеткенин жар салган. Анын мындай кадамга баруусуна германиялык миллионер ишкер Эгон Геркенс менен болгон финансылык мамилеси себеп болгон. Ал президент болгонго чейин эле Эгондан каржылык колдоо алып турганы. Тагыраак айтканда, Кристиан Вольфтун жакыны миллионер Эгон Геркенстин аялынан 500 000 евро өлчөмүндө насыя алган. Пайыздык төлөмдөрү 4,6% эмес, 4%дан болгон. Бул маалымат тууралуу жазып чыккан маалымат каражаттарын президент Вольф кысымга алып, ар кандай өңүттөгү аракеттерге барган. Мунун айынан ага нааразычылык күчөп, прокуратура тарабынан иликтөөлөр башталып, натыйжада Вольф мырза президенттиктен кетүүгө мажбур болгон. Мындай окуялар тарыхта көп катталбаганы менен массалык нааразычылыктардын артынан кызматын тапшырган президенттер аз эмес. Ал эми Орто Азияны алып караганда, Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримов каза болгонуна байланыштуу гана президенттик такты бошогон. Казакстандын президенти болсо шайлоо жолу менен ажоолукту өткөрүп берди. Бирок өзү өлкөнүн эң жогорку бийлик бутагында калды. Түркменистанда президенттин наразычылык менен алмаштыруу тууралуу сөз жок. Кыргызстанда болсо эгемендүүлүк жылдарында эле эки президент төңкөрүштүн арты менен куулду. Президент Алмазбек Атамбаев шайлоо жолу менен тактыны Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берди. Орто Азия өлкөлөрүндө өз каалоосу менен президенттиктен кетүүгө азырынча эч ким бар элек. Өткүрбек Рахманов, Регион.